Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсү көрсөтүүнү улантат. Студияда мен Бакберди Баязбеков. Жолдор мамлекеттин артериясы. Инфраструктуранын жакшырышы өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө түздөн-түз таасир этет. Өтүп бараткан жылы өлкөдө канча чакырым жол салынды? Алардын канчасы мамлекеттин эсебинен каржыланып, канчасы эл аралык каржы институттарынан колдоо тапты? Узакка созулган түндүк-түштүк альтернативдүү жолу качан ишке берилет? Алдыда мына ушул жана башка суроолорго кененирээк жооп алабыз. Бизде конокто транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев. Абсаттар мырза, саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кадырлуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, экранда көрсөтүлгөн телефон номурга WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Бизде министр мырзанын өзүнөн түз жооп алып берүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Абсаттар мырза, алгачкы сурообуз сизге узатылсын. Айтсаңыз, быйыл министрликке негизи эле канча каражат бөлүндү эле, бөлүнгөн каражатка кайсыл жолдор курулду? Чоң рахмат. Туура белгилеп кеттиңиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына жол тармагына биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич чоң көңүл бөлүп атат. Өзүнүн сөзүндө дагы ушул биздин ар бир айылга чейин ушул асфальт жол салынып, элибизге жакшы шарт түзүлсүн деген тапшырмаларды коюп келет. Ошонун негизинде биздин министрликке жалпысы болуп 3 булактан каржыланат. Бул жол фонду тарабынан, капиталдык салымдар беренеси тарабынан, анан биздин ушул президентибиздин турукташтыруу фонду тарабынан 3 булактан жалпы 50 миллиардтан ашык сом каражат быйыл каралды биздин жол тармагына. Сом менен, э? Сом менен. Бул мурдагы жылдагыларга салыштырмалуу мындай бир артыкчылыгы барбы? Анткени быйыл көбүрөөк каржы бөлүндү да? Туура айтасыз. Мурдагы былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе көп каржылоо дагы. Ошондой эле биздин жумуштарыбыз дагы 3 эсе көп жумуштарды аткардык. Бул ушул 50 миллиардтан ашык акча бөлүнгөн экен. Кайсыл жолдор салынды? Жыл ичинде өлкөнүн кайсыл аймактарына канча чакырым жол салынды? Айтып берсеңиз. Жалпысынан биздин мамлекетибизде 34 000 километрден ашык жол бар. Анын ичинен 19 000 чакырымдан ашык биздин министрликтин карамагындагы жолдор, калгандары ички жолдор. Негизинен биз быйылкы жылы 1545 километр жолго асфальт төшөлдү. Бул рекорддук чек десек дагы болот. Анан эң негизги, бул эң көйгөй болуп келген бул Ноокат жолу, Ош Разаков жолу деп айтылат. Андан кийин Өзгөн Мырзайки жолу, мына Суу-Самыр Ош Бишкек жолунун Суу-Самыр участкасы ушу 25 жылдан бери реконструкциядан өтпөй оңдолбой келген. Быйыл жалпысы 83 километрди биз эң начар жерини биз оңдоп пайдаланууга бердик. Андан сырткары бул түштүк альтернативдик жолунун ошо акыркы фазаларын биз бүтүрүп атабыз. Бул Барбы Сафаровка жолу жалпы 25 чакырымды түзөт. Бул жол ошол Жалал Абад шаарына кирбестен ошол альтернативдик жол болуп саналат. Бул ошол өзүнчө шаардын сырты менен Ош Бишкек жолуна кошулат. Андан сырткары бул түштүк альтернативдик жолунда долбоорлоо убагында да кемчиликтер чыгып калган. Ошол кемчиликтерди жоюу максатында биз ошол коргоочу, таш кулоодон коргоочу, селден коргоочу, кар көчкүнөн коргоочу ушундай курулмаларды куруп атабыз бүгүнкү күндө. Андан сырткары быйыл дагы биз план кылып атабыз. Ошол түштүк альтернативдик жол ачылса, ошол таш кулоо коркунучунан сактоо үчүн ушундай коргоочу курулмаларды куруп пайдаланууга беребиз деп. Андан сырткары чоң жолдордон бул Ысык көл айланма жолу, Балыкчы Барскогон Каракол жолу, Балбай Корунду жолу,
ошо Балбай Корум жолу бул 80 чакырым. Ошонун бир катмары толугу менен бүттү. Экинчи катмары 30 километр жакын биз бүтүрдүк. Андан сырткары Ала Бука Жаңы Базар Кировка жолу. Эң негизгиси биз буга чейин бизде Кытай Республикасы менен 2 коридор болгон. Бул Ош Иркиштам жолунда, андан кийин Нарын Торогат өткөрмө пункттары, 2 өткөрмө пункту болгон. Биз биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен 3-чү өткөрмө пункт бул Барскон Бедел жолу курулушу башталды. Бүгүнкү күндө курулушу жүрүп атат. Бул Бедел жолу курулуп бүткөн болсо, биздин Кыргызстанга ошол жүк ташуучуларга биринчиден шарт түзүлөт, экинчиден биздин ошол товар жүгүртүүбүз мына экономикага өтө чоң пайдасы бар bunun. Абсаттар мырза, эл аралык маанидеги быйыл Түп Кеген жолу дагы ачылып ишке берилди. Негизи эле ушул салынган жолдордун канча пайызы мамлекеттин өзүнүн каржыланды, канчасы эл аралык каржы институттарынан колдоо тапты? Ушул боюнча айта кетсеңиз. Негизинен туура айттыңыз, Түп Кеген жолу бул эл аралык жол, бул Казакстан Республикасы менен бириктирген жол. Бул быйыл пайдаланууга бердик. Жалпы 79 чакырымды түзөт. Негизинен курулуп аткан жолдордун 80% биздин өзүбүздүн республикалык бюджеттин эсебинен курулуп атат бардыгы жолдор. Мурун буга чейин 80% биз кредитке ушул донорлордун эсебинен жол куруп келген болсок, 3-4 жылдан бери биз республикалык бюджеттин өзү 80%га чейин ушу жол курууга жумшалып атат. Абдан жакшы. Абсаттар Токтогулович, мынакей 4 облусту байланыштырган Бишкек-Ош жолунун суу самыр тилкеси бул негизги ролду ойнойт. Сиз өзүңүз жогоруда белгилегендей, мына 20 жылдан ашык убакыттан бери баягы оңдоп түзөө иштерин көргөн эмес. Быйыл ошол аймакта дагы 83 чакырымды оңдодук деп атпайсыздарбы? Эми ошол тилкенин дагы калган бөлүгү улантылабы? Кайсыл жерге чейин келерки жылы? Сөзсүз түрдө улантылат. Биз азыр дагы план кылып атабыз. Ошол 80 чакырым жолду оңдоо боюнча бул биз анализ кылып чыктык. Эң бүгүнкү күндө абалы начар деген бул 3 терек айылынан Кара Көл шаарына чейинки бөлүк. Бул ошол абалы өтө начар болуп калган. Ошол жерде азыр биз план кылып атабыз. Ошол реконструкцияны өткөзүп, асфальт төшөп, элге пайдаланууга берүү үчүн. Мен эскертүү бере кетейин. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирде жол боюнча жылдын жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Сиздер экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номурга суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Суроолордун окуй кетейин. Түндүк түштүк жолу качан ачылат деп суроо калтырган экен. Түндүк түштүк жолу биз быйылдан кийин 2026 жылы ошол сезонго чейин, негизинен бизде ысык көлдө туристтик сезондор башталат да. Ошого чейин биз бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Суу самыр, саламатсыздарбы? Суу самыр арал жолу качан башталат? Көп жыл болуп кетти, жасалат дегенге рахмат деп суроо узаткан экен. Туура, Суу самыр арал жолу буга чейин биз ошол донорлор менен иштеп атканбыз. Ошол бүгүнкү күндө ал донорлор менен иштөө бир аз убакытты талап кылгандыгына байланыштуу биз кийинки жылы бөлүгү менен ошол Суу самыр Ош Бишкек жолунан Суу самыр айылына чейин бир 20 километр жолду ошол кур берели деген азыр план кылып атабыз азыр. Өзү негизи 96 километрди түзөт арал Суу самыр жолу. Ошону биз 3 бөлүккө бөлүп 3 жылда бүтүрүп пайдаланууга беребиз деп атабыз. Дагы суроону окуй кетейин. Асфальттын качествосы качан жакшырат деп дагы бир көрөрманыбыз
суроо узаткан экен. Негизи көп суроолор келип атат, бирок негизгилерин сизге берип атам. Туура, асфальт биз жылдан жылга уже сапатын жакшыртып атабыз. Ошол жаңы технологияларды колдонуп атабыз. Эми негизинен бизде жакшы консультанттар бар, жакшы технадзорлор бар. Бүгүнкү күндө ошол асфальттын дизайнын иштеп чыгып атышат. Биз ошолорду азыр колдонуп атабыз. Ошолордун сапаты биздин климатка, биздин ошол шартка ошолор туура келип атат. Абсаттар Токтобулович, мынакей Бишкектин четинде дагы быйыл айланта жолдор салынып жатат. Жүргүнчүлөр кирип чыккан маалда да абдан бир топ кыйналышты негизи эле. Ушул Бишкектин айланасындагы жолдор качан бүткөрүлөт? Бишкек шаарынын негизинен туура айттыңыз. Түндүк айланма жолун быйылдан кийин сезонго чейин бүтүрөбүз. Андан кийин бүгүнкү күндө ошол Бишкектин чыгыш айланма жолун бүгүнкү күндө жумуштар уже башталды. Жер кандай, кайсыл тарап менен жол салынат, ошонун баардыгы аныкталды. Бүгүнкү күндө жеке өнөктөштүк менен биз келишимге кол койдук. Бул жеке тараптар өздөрүнүн каражатына куруп, өздөрү пайдаланат. Бул акы төлөнүүчү жол болот, бул чыгыш айланма жолу. Биз бул чыгыш айланма жолун бүтүрсөк, курсак, ошол Бишкектин ичиндеги тыгынга дагы кыйла жойгонго пайдасы бар бунун. Андан сырткары биз азыр батыш айланма жолун дагы азыр план кылып атабыз. Кийинки жылдын аягына чейин биз ал долбоорлорун бүтүргөн болсок, батыш айланма жолун дагы биз куруп баштайбыз андан. Мөөнөтү боюнча? Анын мөөнөтүн азыр долбоор бүтө элек, биз долбоор бүткөндөн кийин мөөнөтүн айтабыз, канча жылдык. Бирок чыгыш айланма жолу 2026-жылы бүтөт. Түшүнүктүү. Сиздер быйылкы жылга мынакей 1000 чакырым жолго асфальт төшөөнү жыл башында планга койгонсуздар. Сиз жогоруда өзүңүз белгилеп өтпөдүңүзбү? 1500 чакырымдан ашык аралыкка чакырымга асфальт бастык депчи. Пландан ашык иш аткаруунун себеби эмнеде? Негизинен биз өзүбүздүн ички план кылганыбыз боюнча 1,5 миң километрди биз план кылганбыз өзү. Анан ойлогонбуз, ошонун ичинен 1000 чакырымдан ашык жолду биз асфальт төшөп пайдаланууга беребиз деп. Бирок быйыл биринчиден аба ырайынын ыңгайлуу болгондугуна байланыштуу биз ошо өзүбүзгө коюлган, өзүбүздүн пландаган 1,5 миң километр жолду биз асфальт төшөп элге пайдаланууга бердик. Эми бул чоң жумуш, бул 1,5 миң километр бул рекорддук чек. Бирок биздин элибизге айтып кое турган дагы айтып коеюн деп атам. Асфальт болбой калган жерлер, наразычылыктар болот экен. Биздин жол калып калды, бул жак жасалды, эмне үчүн бул жол жасалбай атат деп. Кудай буюрса, биз 2 жыл, 3 жылдын ичинде ошол жасалбай турган жолдордун баарын жасап, асфальт төшөп, элге жакшы шарт түзүп беребиз. Негизи сиздердин техникалык базаңыздар да жаңыланды, мен билишимче. Ал азыр бардык иштерди аткарууга мүмкүнчүлүгүңүздөр жетеби? Техниканы биз жаңыладык. Жылдын башынан бери 471 техникалык пайдаланууга бердик. Андан 2 жылдын ичинде жалпы 750 бирдик биз техникалык пайдаланууга бердик. Бул техникалар биздин ошол куруучулардын 100% камсыз кылат дегенден алысмын. Бул деле жетишсиз. Биз дагы деле жаңы техникаларды алып пайдаланууга беребиз. Бирок ушул алынган техникалардын негизинде быйыл ушундай жакшы жетишкендиктерге жеттик десем жаңылышпайм. Ушул техникалардын пайдасы тийди. Кечиресиз, мен WhatsAppка келген суроолорду окуй кетейин. Ассаламу алейкум. Жол министри, сизге чоң рахмат. Зардалы жолунун бүтүрдүңүз. Жакында ачылышы күтүп отурабыз. Зардалдан салам деген экен. Негизи абдан суроолор көп келип атат. Мен эми жетишпей жатам бул жерде.
Миң куш акулак көмүргенин жолу качан абалы начар, акыбалы начар деп калтырган экен. Кара кече жолунда оңдоп койсо жакшы болот эле деген экен. Бул боюнча иш планыңыздар барбы? Бул боюнча жумуш жүрүп атат. Миң куш жолу жалпы 22 чакырымды түзөт. Биз Кытай компаниясын жалдап, ошону менен келишим түзүп, азыр Кытай компаниясы иш жүргүзүп атат. Бейсин деп. Быйыл жумуш жүргүздү. 2026 жылдын аягына чейин бул жолду биз асфальт төшөп пайдаланууга беребиз. Нарын Баетов жолу качан бүтөт жана Актал Чат Казарман жолунда асфальт болобу? Качан башталат? Нарын Баетов жолунда быйыл жумуш жүрдү. Жалпысынан бир катмар 20 чакырымдан ашык биз асфальт төшөлдү. Нарын Баетов жолу негизинен бул бүтпөй атканын негизги себеби ал жерде асфальт заводунун жоктугу болгон. Эң негизгиси бул ошол шарт болуш керек. Ошо биз быйылкы жылы ал жерге 2 асфальт завод курулду, чоң. Быйылдан кийин 2026 жылдын аягына биз Нарын Баетов жолун жалпы 100 чакырымды түзөт, баарын асфальт төшөп пайдаланууга беребиз. Жалал Абад балыкчы жолу качан ачылат деген суроо калтырган экен. Жалал Абад балыкчы жолун мен мындан мурун да айтып кеттим. Ошол мүчүлүштүктөр бар, ошолордун баарын оңдоп, анын эң негизгиси бул Барпы Сафаровка альтернативдик жолу. Бул Жалал Абад шаарына кирбестен түз Ош Бишкек жолуна кошулган жол. Ошолордун баардыгын бүтүрүп, кийинки жылдын август айынын аягында биз пайдаланууга беребиз. Абсаттар мырза, мынакей өлкөдө салынып жаткан жолдордун баардыгына сиздер подрядчы компаниялар менен иш алып барасыздар. Негизи эле талаптар кандай азыр? Сапатына көзөмөл кандай жүргүзүлүп жатат министрлик тарабынан? Негизинен бизге коюлган тапшырма сапаттуу жол салуу. Биздин урматтуу президентибиз дагы ушул талапты катуу коюп келет. Сапаттуу жол салуу боюнча. Бул боюнча биздин атайын өзүбүздүн көзөмөлдөөчү орган бар. Бул ошол проектный институт бар бизде. Ошолор өздөрү көзөмөл жүргүзөт, өздөрү долбоорлорду жазып, курулушундагы ошол башынан баштап баягына чейин сапатын тыкыр көзөмөлгө алышат. Ар бир жасаган жумушун, ар бир катмарын өзүнчө текшерип, көзөмөлдү бүгүнкү күндө жүргүзүп атабыз. Бирок кемчиликтер дагы болуп калып атат. Ал кемчиликтердин баарын жоюп, биз негизи сапатын азыр жакшыртып атабыз. Буга чейин мамлекет башчыбыз дагы айткан, Кыргызстандын керек болсо ар бир айылдарына чейин асфальт басуу иштерин баштайбыз депчи. Быйылкы жылдын, мына өтүп бараткан жылдын эсеби менен быйыл канча айылдарга, ошол жолдоруна негизги байланыштырган жолдорго асфальт басылды? Туура мен быйылкы жылы уже айылдардын ичине кирдик. Биз айылдардын ичинде асфальт төшөп элге шарттарды түзүп атабыз. Быйылкы жылы 200 чакырымдан ашык айылдын ички жолдорун биз асфальт төшөп пайдаланууга бердик. Көп жылдан бери айтылып келатат, мына дагы бир проект долбоор Талас-Тараз жолу. Бул жол дагы негизи экономикалык өсүүгө мындай салым кошо турган жол эмеспи? Ушул жол дагы качан бүткөрүлөт? Талас-Тараз жолу быйыл биз бул Ислам өнүктүрүү банк аркылуу каржыланып атат. Бул жерге Кытай компаниясы келген. Кытай компаниясы менен булар тендер аркылуу тендерден утуп келишимдер түзүлүп, быйыл жумуштары жүрүп атат. Өзү негизи 3 жылдык долбоор, жалпысы 94 километр. Бул Талас-Тараз жолунун 104 чакырымдан 196 чакырымга чейинки жол. Быйыл жер иштери аткарылды. Андан сырткары материалдар даярдоо, ошол таш майдалоочу дробилка деп коебуз. Дробилканы асфальт чыгаруучу заводдорду алып келип орнотту. Быйылдан кийин 2026 жылы биз 94 чакырымды асфальт төшөп пайдаланууга беребиз. Калган ошол тротуарын,
жашылдандыруу благоустройстволорун 3-жылы 2027 жылы толук бүтүрүп пайдаланууга беребиз биз. Абсаттар мырза, мына көлдү айланта дагы азыр жол салынып жатпайбы? Түндүк түштүк тарабыдагычы балыкчы Барскоон Каракол жолу, ошол эле Корумду Каракол түп жолу Бул жолдордагы айтсаңыз, анткени ал жакта дагы азыр көп биздин жарандарыбыз баягы кыйналууда. Жол качан бүтөт ушул жолдор? Туура бул жолдун башталганына 3-4 жыл болуп калды. Быйыл негизинен бир катмар асфальт төшөлдү, бирок толук эмес. Биз 2026 жылдын аягына план кылып атабыз, толук кандуу бүтүрүп пайдаланууга беребиз деп. Мен дагы суроолорду окуй кетейин. Бул жакта абдан көп суроолор келип атат. Айтсаңыз, түндүк түштүк альтернативдүү жолу качан ачылат деп дагы калтырган экен. Түндүк түштүк альтернативалык жолу быйылдан кийин август айынын аягында биз пайдаланууга беребиз. Так. Сузак району Карадарыянын жолу азыр. Сизге чоң рахмат. Карадарыянын жолу. Суроолор аябай көп келип атат. Биякта жетишпей жатабыз. Баткен району Карабактан дейт. Карабактан Чет Кызыл 6,5 чакырым километр бүтүрөбүз деп замминистр убада берип аткарбай койду. Качан асфальт төшөлөт дейт. Карабактан дейт. Чет Кызыл 6,5 километр экен. Жазып калайын анда мен. Урматтуу министр, Каракөлдөн өткөндөн кийин жаман асфальт жолу бар экен. Качан оңдолот? Каракөлдүн чоңдоруна тапшырма бериңизчи деп. Ош Бишкек жолундабы? Ошондой окшойт. Анда мен жазып калайын. Манас шаарында дача жолдорун карап бериңизчи. Балдарыбыз мектепке барганда ылай жок дегенде шагыл төктүрүп берсеңиз деген окшойт. Негизи суроолор көп келди. Абсаттар мырза, мынакей негизи эле транспорт жана коммуникациялар министрлиги буга чейин абдан бир коррупциялашкан министрлик болчу. Ал жакта орун басарлар дагы ачыгын айтканда эми ири суммадагы пара алып кармалган учурлар болгон. Ушундай министрликтин ичиндеги катачылыктарды кетирбеш үчүн сиз азыр кандай аракеттер көрүп жатасыз? Туура азыркы бүгүнкү күндө коррупция боюнча дагы чоң жумуштар болуп атат. Эң негизгиси мыйзам кабыл алынган бүгүнкү күндө. Коррупциянын элементтери боюнча кандай катаал жазалар душар болот экенин баары билет. Ошондуктан биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Андан сырткары эң негизгиси биз бул коррупцияны жоюу боюнча биз санариптештирүүгө өтүп атабыз бүгүнкү күндө. Бүт цифровизацияга. Ошонун жыйынтыктарын берсе биз ал көп ошо коррупциялык элементтер жоюлат деген ниеттемин. Түшүнүктүү. Бизге берилген убакыт соңуна чыгып баратат. Мүмкүн болсо мен сизден кыскача жооп алгым келип атат да. Мынакей транспорт министрлиги жол салат деп эле көпчүлүк ойлошот да. Себеби бирок сиздер республиканын аймагы боюнча ушул жол тейлөөнү дагы сиздер жүргүзөт эмессиздерби? Азыр ашууларда негизи эле кышка даярдык кандай? Декабрь айы мынакей жыл аяктап баратат. Алдыда дагы кыштын көп бөлүгү бар. Туура биз өзүбүз тейлеген жолдордун баардыгын тейлегенге биз даярбыз. Бүгүнкү күндө техникаларыбыз да жетиштүү. Эң негизгиси бизде ошол тазалоо учурунда кээ бирде ошол каттамдардын көптүгү тоскоол болот. Ошонун негизинде биз тазалап бүткөнгө чейин анча мынча баягы убакыттар өтүп калат экен. Ошондо биздин жарандарыбызга ыңгайсыздыктар жаралып калганда көбүнчө бизге дагы кайрылат. Бирок биз ошону ыкчам ошол тазалап биздин ошол жарандарыбызга шартты түзүү боюнча биз ар бир жерге күзөттөрдү койгонбуз. Ар бир ошол деп коебуз жол тейлөө ишканаларына тийиштүү каражаттарды бөлүп бергенбиз, техникаларды бөлүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө ошол тейлегенге баардык шарттар бар. Түшүнүктүү. Кыскача жооп берсеңиз, Абсаттар мырза, мынакей келерки жылы да канча чакырым жолго асфальт төшүүнү пландап жатасыздар? Кайсыл негизги жолдор бүткөрүлөт?
келерки жылы дагы биз быйылкы жылдан кем эмес жол чакырымды план кылып атабыз. Негизинен ошол жолдорду биз негизги жолдорду пландап атабыз. Бул ошол эле Суу-Самар Арал жолунан 20 километр, ошол чыгыш айланма жолу, мына түндүк айланма жолдун аягына чыгаруу 33 километр, 15 километрин бүтүрсөк, дагы 18 километрин бүтүрүү боюнча ошол Ош-Бишкек жолунан дагы начар жерлеринен 80 чакырым жолду асфальттоо боюнча ошого окшогон бир топ чоң долбоорлорду биз пландап атабыз. Эң негизгиси түндүк түштүк альтернатив жолун бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Эң негизгиси келерки жылы дагы буйруса баягы 1,5 миң чакырымдан ашык кем эмес жол салынат өлкө боюнча. Кудай буйруса, ошондой план кылып атабыз. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү Күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде биз Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жыл ичиндеги аткарган жумуштары жана алдыдагы пландары тууралуу сүйлөштүк. Бизде конокто Транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев болду. Эфирди сиздер ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'та баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакперди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.